Жапон айымдарынын дене мүчөсү дайыма келишимдүү келет, анткени алар майлуу тамактарды көп жей беришпейт. Алар дайыма деңиз азыктары менен тамактанышат. Мисалы, балык, күрүч жешет. Ал эми балык курулганда же ышталганда баалуулугун жоготот, калориясы жогорулайт. Жапондор сүйүп жеген тамактардын бири мына ушул суши роллуну биргеликте жасайлы. Бул деген нори деңиз өсүмдүктөрүнөн жасалат. Бул болсо күрүч, ушу 120 грамм, 130 грамм аркул болуп кетет. Бул деген азыр Филадельфия деген роллду жасап жатам. Бул деген творожный сыр. Бир 30 граммдай рис, 30 граммдай сыр кошулат бул немеге, роллго. Анан 10 граммдай огурцы кошулат. Бардыгы свежий болот, быштактан жасалат, өз быштактын бир түрү болот, сыр деген. Мынтип жасап алабыз, ар бир немени төртбүштүк кылып, квадратный кылып. Бул лосось, балык болот бул. Абдан свежий, бардык нерсесин свежий кылабыз. Бул эч кандай адамга зыяны деле жок. Бул деген Калифорния деген ролл. Роллду буга дагы 120 граммдай рис кетет, 110 грамм. Сыр 10 грамм кетет. Творожный сыр бул. 20 граммдай краб кетет. Бул деген масага, летучей рыбы икра деген болот. Буну панировка болуп кетет. Бир аз кооздук болуш үчүн. Бунун эч кандай зыяны жок. Дагы бир ролл кылабыз. Бул деген ролл Канада деген ролл. Буга дагы 120 грамм рис кетет. Ристи ушундай кылып, жука кылып жайып алабыз. Ар бардык жагы бирдей болуш керек. Буга дагы 20 граммдай сыр кетет. Лосось кетет ичине, начинкага 15 граммдай. Ошондой эле огурцы кетет. Огурцуну да аябай төртбүштүк квадратный кылып кесип алабыз. Бардык начинканын эмесине чейин жеткидей кылып. Ушундай кылып квадратный кылып ороп алабыз ар бир роллду. Если жаманыраак жаап койсоң, булар ачылып кетет. Ошондуктан аккуратный жаап алабыз. Бул деген улгур, деңиздин тереңдигинде жашаган балык. Буну дагы эч кандай зыяны жок, адамдарга пайдалуу. Дагы үстүнө жаап, 4-5 сокту. Болду. Эми мен силерге азыр кесиптешим жасагандар булар роллдар болчу. Мен силерге суши дегенди көргөзүп берейин. Суши роллдун айырмасы, роллдар ристин ичине, начинкалар ичине үстүнө коюлуп, төртбурчтук фигурага келтирилип, анан кесип берилет. Суши деген болсо, суши күрүнч менен ана балыктардын өзүнөн эле кылынат. Ал кичинекей болот, бирок ошо суши натуральный рис гана, анан балык гана кылынат. Мисалы, азыр силерге суши сяки дегенди көргөзөйүн. Суши сяки деген, сяки бул япон тилинен которгондо лосось, балыктын аты лосось.
Япончасында сяки болот. Ошо азыр 18 грамм рис кетет. 18 грамм ристи колубуз менен фигурасын келтирип, балыкты сол колубузда алып туруп, ошо күрүчтү колубуз менен тегиздеп, балык үстүнөн жакшы жайгашкантип, анан эки жагынан буга фигура беребиз. Анан сулуу көрүнүш керек, балыктын качествосы кетпеш керек. Кийинки сушкибизди даярдайбыз. Кийинки сушкибиздин аты суши эби. Эби дегени бул дагы деле япон тилинде айтылган, бул креветка. Бул деле деңиздин астындагы креветкадан даярдалат. Креветкага дагы ушундай эле бирдей эле 18 грамм ристи алып, ристин үстүнө ушул креветканы жайгаштырабыз. Ошо суши креветка. Айтылганда бул суши эби дейлет. Биздин бүт тамактарыбыз япон тамактары болгон үчүн аттары дагы япон тилинде айтылат. Суши эби дагы даяр болду. Фигура келтирип коюп алдык. Эми бул сушибиз ушундай эле деңиз астында өскөн баягы өсүмдүк нори деп аталгандан жасалынат. Бунун өзү менюда гункан деп аталат. Бул ушул норинин ичине ристи жайгаштырып, ушундай көрүнүүгө келтирип алабыз. Ушундай көрүнгөндө рис ичинде, анан биягында жайкалыш керек. Норинин ичине азыр кийинки продуктыбызды салабыз. Бул аралашмабыз ошол эле угр деген балыктан дагы майонез и острый соустан даярдалган. Spicy соус, яны ачуу. Ачуу бул тамак spicy унаги деп аталынат. Spicy унаги. Бул деген ачуу угр деген. Ушул эле күрүнчтүн үстүнө нори менен өрөлгөндөн кийин ушул ачуу немеге келтирилген угр коюлуп, ушундай көрүнүүгө келет. Сушилерибиз даяр болду. Сушилерибиз 5 түрдүү буякта. Сушилердин силерге тааныштырайын дагы. Суши сяки. Бул деген лосось деген балыктан даярданды. Суши унаги. Бул деген угр деген балыктан даярданды. Бул суши эби. Эби креветка. Суши креветка дегенден суши магура. Тунец. Суши тунецтен даярдалды. Spicy унаги. Spicy унаги бул значит угр. Ачуу угрден даярданды.